Саламатсыздарбы урматтуу мырзалар жана айымдар. Информатика же компьютердик техника жана маалымат технологиялар боюнча жалпы таанышуу видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүн компьютердин алгачкы жандыруу жана операциялык системаны жүктөө процесси менен таанышабыз. Компьютердин оперативдик эс тутумуна жүктөлгөн программалар аркылуу гана иштейт. Ал эми алар болбосо туруктуу эс тутумга катуу дисктерден, CD дисктен же DVD дисктерден жана флеш карталардан жазылат. Операциялык системанын файлдарын жазылган дисктерди системалык дисктер деп аташат. Жана компьютер иштей баштаган үчүн ал системалык файлдар оперативдик эс тутумга жүктөлүш керек. Компьютерин жаңыдан жандырган кезде же болбосо системдик блокту алгачкы жайгашкан reset баскычын басканда же бир эле убакта Ctrl, Alt, Del клавишаларын баскан кезде өзүн өзү текшерүүчү жана системалык файлдарды иретине жараша жүктөлүүчү программа иштей баштайт. Мындай программа туруктуу эс тутумга жазылат жана ал микросхеманы BIOS базалык киргизүү чыгаруу системасы деп аталат. Эгер карап көрсөңүздөр система этаптарында бул эс тутумда жазылган программа башында Post Power on Self Test деп аталат. Же болбосо алгач компьютерде туташкан түзүмдөрдү текшерет. Биринчиден оперативдик эс тутум, видео адаптер, порттордун иштештерин жана алга туташкан түзүмдөрдүн текшерет. Клавиатура, мышка жана башка сыяктуу. Бул программа иштеп жатканда ар кандай диагностикалык билдирүүлөр болот. Алар кыска же узун үндөгөн коштоосундар аркылуу болот. Мисалы, бир узун жана 2-3 кыска үн болсо, анда бул видео карта табылган жок дегенди билдирет. Же болбосо бир узун үн оперативдик эс тутум таппадым деген мааниде. Бул учурда операциялык системаны жүктөө токтотулат да компьютер иштебей калат. Видео адаптер ийгиликтүү текшерүүдөн өткөн соң, текшерүүдө чыккан жыйынтыктар экрандан көрүнө баштайт. Ушул учурда системалык датаны же башка компьютердеги туташкан түзүмдөрдү өзгөртүү үчүн Del же болбосо F2 клавишасын баскан кезде BIOS Setup утилитасы же программасы жүктөлөт жана бул программанын жардамы менен экранда компьютердин бардык түзмөктөрүн көрүүгө жана өзгөртүүгө болот. Урматтуу айымдар жана мырзалар, азыр биз компьютерди алгачкы жолу жандырууда жана операциялык системанын жүктөлүү процессин байкайбыз. Алгачкы жандырганда эле экранда BIOS иштеп жаткандагы информация чыга баштайт. Мисалы, азыр биз BIOSтун иштешин токтотуп турдук. Биринчиден бул BIOS жасаган ишкананын логотипи чыгат. Ал жерде ал качан чыккан, кайсы жылы чыккан жөнүндө информация болот. Андан кийин системдик платанын номери жөнүндө информация, бул жерде G41 деген. Андан кийин системдик платага орнолгон микропроцессордун информациясы, бул жерде Intel Core 2 Duo CPU дегени микропроцессорду бириктирет, айтат. Андан кийин 2 Duo дегени бул 2 ядролук деп айтылат. Андан кийин микропроцессордун такты жыштыгы болсо 3 ГГц деп берилип атат. Андан соң микропроцессордун ылдамдыгы 3 ГГц деп берилип атат. Андан кийин эки информация берилип атат. Бул жерде press del. Эгерде силер del деген клавишаны бассаңар, анда setup утилитасы жүктөлөт жана сиз BIOSта жазылган маалыматтарды өзгөртсөңүз болот. Жана ошондой эле press F11 болсо, F11 клавишасын бассаңыз, сиз компьютердин кайсыл түзмөктөн жүктөлүү, операциялык среданын кайсыл түзмөктөн жүктөлүү мүмкүнчүлүгүн бере турган меню чакыра турган программасын алсаңыз болот. Же болбосо сиз компьютерде F11 клавишасын басып өзүңүз каалаган түзмөк аркылуу жүктөсөңүз болот. Же CD-ROM, же флеш карта, же болбосо катуу дисктен.
USB контроллерлорду бир сыра карап чыгып, алар жакшы экендигин, иштеп жатат деген информация берилди. Андан кийин оперативдик эс тутум көлөмү канча экен, ошол боюнча бир сыра текшерүү жүргүздү жана жакшы экендигин белгилей турган сөз. Окей. Андан кийин бул компьютерге туташтырылган түзүмдөрдү карай баштады. Бул биринчи CD-ROM'ду карады, тапты. Андан кийин катуу диск тапты мына. Андан кийин ошол эки дисктен бул операциялык системаны жүктөөгө аракет кылып атат. Биринчи оптикалык DVD дискти карап атат. Ал жерде бир сыра окуп чыгып, операциялык системаны издеди, бул жерде таппады. Андан кийин ал катуу дискке кайрылды. Катуу дисктен керектүү информацияны тапты жана ошол жерден баштапкы жүктөлүүчү секторду тапкан үчүн ошо табылды деп окей деген маалымат берип жатат. Жана мындан аркы жүктөлүүсү ошол дисктен баштала турган айтылып жатат бул жерде. Андан ары операционный система Windows'тун файлдары жүктөлө баштады. Ал жүктөлө баштаганда Windows'тун логотипи чыгат. Жана логотипи чыгып бүткөндөн кийин системага кирүү менюсу пайда болот. Жобосо пароль, ат деген жаза турган. Так, карасаңар, мына F2 клавишасы баскандан кийин экранда көрүнгөн сүрөт ушундай болот. Бул жерде биринчи экрандык information деген экран. Бул жерде негизинен компьютерден азыркы турган информациясы келет. Мисалы башында бул микропроцессор, кайсы микропроцессор орногон, жана анын ылдамдыгы, такт частотасы, жана кандай катуу дисктер уланган, жана башка информация. Экинчи менюсу бул main, негизги меню. Бул жерде сиздер системалык датаны, убакытты өзгөртсө болот, жана ошондой эле система уланган оперативдик эс тутумдун көлөмүн көрсөңүз болот. Жана башка информация. Бул жерде айтып кете турган нерсе бул F12 деген F12 баскычын карасаңар, boot меню деп турат. Бул жерде жана boot баштапкы жандыруу менюсун жандыруу же болбосо өчүрүү менюсу турат. Ушул жерден аны биз күйгүзүп койсок, анда бул меню жөнүндө кийинчерээк айтып кетем. Үчүнчү бул коопсуздук боюнча экран. Бул жерде компьютерде күйгүзгөндө жана BIOSка кире турган менюларга паспорт койсо болот, же болбосо катуу дискти иштеткү киргенде да паспорт коюп койсо болот. Андан кийинкиси бул boot дейт. Бул жерде карап турсаңар, түзүмдөрдүн тизмектери чыгат. Мисалы үчүн BIOSто биринчи кайсыл түзмөктөн жүктөшү керек. Бул жерде карасаңар, биринчи сапта катуу диск жазылып турат. Андан кийин USB'де уланган катуу диск, USB портуна уланган CD-ROM, кийин USB портуна уланган floppy диск. Бешинчи болуп туруп, бул жерде DVD-ROM турат. Ал эми алтынчы бул жерде жергиликтүү желе турат. Андан кийинкиси бул өзгөрткөн маалыматтарды сактап чыгып кетүү үчүн колдонулат. Өздүк текшерүү программасы бүткөн соң BIOS операциялык системанын жүктөөчү программасын туташтырылган түзмөктөрдөн издей баштайт. Ирети менен дискке же CD, DVD, флеш картага же жергиликтүү желе болсо ага кайрылат. Жана ал тутумдарын жүктөөчү секторуна же болбосо баштапкы master boot record секторуна кайрылат. Бул ирет BIOS сеттеп программасы менен аныкталган. Бирок F12 клавишасын басып туруп, бул иретти өзгөртүп алууга мүмкүнчүлүк түзөт.
Бул жерде жана айтып кеткендей, биринчи бизде катуу диск болчу, андан кийинки тутум бул DVD-ROM болуп атат, үчүнчү тутум бул жергиликтүү желе. Ушул жерден биз өзгөртүп алсак болот. Мисалы үчүн өйдө ылдый клавишанын жардамы менен кайсы тутумду алсак биринчи, ошол тутумдан жүктөлүү башталат. Master boot record секторунда жүктөлүүчү дисктин активдүү бөлүгү жазылган маалыматты оперативдик эс тутумга көчүрөт жана башкарууну ага өткөзөт. Ал маалыматта дисктин биринчи жүктөлүүчү разделине жайгашкан операциялык системанын менеджерин жүктөйт. Башкача айтканда, boot manager файлын жүктөйт. Баштапкы операциялык системаны жүктөөчү программа табылбаса, анда no system disk деген маалыматты дисплейге чыгарат да компьютер ишин токтотот. Жүктөө менеджери BCD жосо boot configuration data баштапкы конфигурация маалыматты жүктөтө турган файлын издейт жана файлды жүктөйт. А бул BCD файлы болсо boot папкасына жайгашкан. Конфигурация аныкталган соң операциялык системанын жүктөө модулу winload.exe иштей баштайт жана ал системанын өзөгү болгон NTOS kernel.exe файлын жана HAL-DLD кызматтарын жүктөйт. Ушул учурда экранда Windows операциялык системанын логотипи чыга баштайт. Андан соң winload.exe процесси жүктөлөт жана ал системага кирүү жолдорун карайт. Эгер бир эле учеттук жазуу болсо автоматтык түрдө ачылат. Бир нече колдонуучу болсо система колдонуучунун атын жана паролду киргизүүнү күтөт. Ушул убакта Windows'дун реестрде жана авто жүктөлүүчү папкаларда көрсөтүлгөн файлдар жана драйверлер жүктөлө баштайт. Эгерде графикалык интерфейс колдонулса, анда ага жараша ырасталган маалыматтар экранга чыгат да, чыккандын жардамы менен керектүү командаларды менен иштей баштаса болот. Экранга көңүл бурсаңыздар, операциялык системанын жүктөлүү процесси өтө тез жүргөндүктөн биз аны атайын басаңдаткан видеосун тартуулайбыз. Видео кетти. Жыйынтыктап көрсөк, Windows операциялык системанын ийгиликтүү жүктөлүшү үчүн төмөндөгүдөй шарттар түзүш керек. Биринчи, BIOS'тун кезектеги конфигурациясы, операциялык системаны жүктөө үчүн системага орнотулган катуу дискке жөндөө керек. Эгер алгачкы жүктөө CD же DVD дисктерге ырасталган болсо, ал тутумдарда жайгашкан эс тутумду алып таштоо абзел. Дисковод бош болуш керек. Экинчи, катуу дисктин биринчи секторунда туура башкы жүктөлүүчү жазуу болуш керек. Жана разделдер тизмеги болуш керек. Жана ал разделдердин бирөө активдүү болуш керек. Активдүү разделде Windows'тун жүктөлүүчү жазуучусу болуш керек же ал жерде негизги папкалар болуп, ал жерде boot manager файлы болуш керек. Активдүү разделде boot папкасы жана BCD файлдары болуш керек. Эгер компьютер жүктөлбөй жатса, кайсыл этапта токтоп калганын билиш керек жана экранга чыккан маалыматтарды англис тилинен которууга аракет жасоо керек. Эгер жүктөлүү Windows логотипи чыккандан кийин токтоп калса, анда драйвердин жана системалык кызматтардын туура эмес иштепкени болот. Анда Windows'тун корголгон режимине кирип, же болбосо система жүктөлө баштаганда F8 баскычын басуу менен кайрадан орнотуу керек. Бүгүн компьютердин алгачкы жандыруу жана операциялык система жүктөө процесси менен тааныштыбыз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.